Дагы жолу саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз берүүбүздүн эң кызык жерине келдик десек жаңылышпайбыз. Сиздер менен азыр оюндарды ойнотобуз. Бардыгыңыздар ушу биздин башкы демөөрчүбүз болгон KG Group компаниясынан ушундай жакшынакай белектерге ээ болсоңуздар болот. Бүгүн ушундай отверткалардын бардык түрү жана ушундай уста курал жарактары бардыгыбызга керек болот. Бул нерселерди сиздерге ойнотобуз. Бардыгыңыздар ойноңуздар, утуңуздар. Ал үчүн сиздер биздин ушу 59-20-70 номерине байланышка чыгасыздар. Сиздерге кесиптешим канча бир жакшы суроолорду узатат. Сиздер суроого жооп бересиздер. Таблицалар болот, ачасыздар. Балким сиз туура деп таап калсаңыз, сөз түрдө сизди ушундай жакшынакай уста курал жарактары күтөт. Береке ойнотобуз ушуларды. Бардыгыңыздар ойноңуздар, утуңуздар. Алдын ала бардыгыңыздар ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин сурообуз болсо төмөндөгүдөй болмокчу. Каншай. Чоң рахмат Нияз. Ардактуу көрүүчүлөр, азыркы мүнөттөн баштап биздин оюн старт алды. Андыктан биз менен бирге болуңуздар демекчибиз. Бул жакта катылган сүрөт тууралуу алгачкы маалымат 14-кылымда Европа тарых булактарында эскерилген экен. Андан тышкары Франциянын падышасы Карл Бештин эң сүйүктүү буюму болгон. Дагы бир маалыматты айтсам, бул жакта катылган зат тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн символу катары дагы таанымал экен. Тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн тең салмактуулугунун символу. Андыктан 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Байланышка чыгып, каалаган ар бир бул жакта катылган таблицаны ачып, балким сиз ушул жоопту таап каласыз. Андыктан чамдаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. 59-20-70 сандары шаарыбыздын коду 0312. Мына ушул жакта катылган эгерде сүрөттү тапсаңыздар, албетте KG Group компаниясынан дал ушул шаймандарга ээ болосуз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмантаңыз менен келиңиз. Кай жактан чалып жатасыз? Чүйдөн. Атыңыз ким болот? Атым Саметин Хабибилла. Келиңиз, кайсы таблицаны ачасыз? Так, жетини. Жетини ачып берип коюңуздар. Жетинчи таблицаны. Жетинчи таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? Тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн тең салмактуулугунун символу кайсы зат? Так. Келиңиз. Жакшылап ойлонобуз. Жардамчыларыңыз барбы жаныңызда? Жок, өзүм эле. Келиңиз анда. Жакшылап ойлонуп көрүңүз. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? Келиңиз. Алло. Да, азыр. Келиңиз, тезирээк, анткени бизде кичине убакыттын тардыгына байланыштуу жоопту тезирээк беришиңиз керек. Гүлдүн сүрөтү окшойт, гүлдүн. Жок, тилекке каршы гүлдүн сүрөтү эмес. Бирок чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Ардактуу көрүүчүлөр, мен дагы бир рет суроону кайталап кетейин. Бул зат тууралуу алгачкы маалымат Европа тарых булактарында 14-кылымда эскерилген. Андан тышкары Франциянын падышасы Карл Бештин эң сүйүктүү буюму болгон. Жана бул дүйнө менен тиги дүйнөнүн. Алло, бизде байланышка чыккан адам бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы? Келиңиз. Атыңыз ким? Атыбыз Бакыт. Келиңиз, кай жактан чалып жатасыз? Бишкектен эле. Келиңиз, кайсы таблицаны ачабыз? 11-ди ач. 11-ди ачып берип коюңуздар. 11-чи таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жакта кайсы сүрөт катылган? Алло. Гүлмү? Биздин жаңы биринчи чалган байланышка чыккан мырза дагы гүл деди. Тилекке каршы бул гүл эмес. Мен дагы бир багыттама берип кетейин. Эгер суроо оор болуп жатса, бул зат азыркы учурда дүйнө жүзүндө бар, белгилүү. Жана биз кээ бир учурда бул затты биз белекке берип калабыз. Жана бул заттын даярдалышы бул жыгач жана кумдан. Эң башкы керектелүүчү нерселер бул жыгач жана кумдан даярдалат экен. Андыктан жакшылап ойлонобуз. 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Дагы алло, бизде байланышка чыккан адам бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыз менен. Атыңыз ким болот? Атым Гүлжан. Гүлжан эжекеси, келиңиз. Кайсы таблицаны ачабыз? Алтын ачып көрсөңүз. Алтын ачып берип коюңуздарчы. 6-чы таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? 6-чыны ачып койсоңуз ачылды. Ачып койдук 6-чы таблицаны мына. Сиздин оюңуз боюнча бул эмне болушу мүмкүн? Бул
болду экен. Корона эмеспи? Жок, тилекке каршы корона дагы эмес. Ардактуу көрүүчүлөр, 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Мен сиздерге абдан жакшы багыттама берип жатам. Бул затты даярдоодо эки гана нерсе керектелет. Бул жыгач жана кум жана алло, саламатсызбы? Байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Алло. Саламатсызбы? Келиңиз, атыңыз ким болот? Нурсултан. Кай жактан байланышка чыгып жатасыз? Ысык көлден. Ысык көлдөн. Келиңиз, кайсы таблицаны ачасыз? 10-чу таблицаны ачып берип коюңуздар. 10-чу таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? Жүгөрү. Тилекке каршы бул жүгөрү да эмес. Бул жей турган зат эмес. Ардактуу биздин көрүүчүлөр, дагы бир ирет кайталап кетейин. Бул зат тууралуу маалымат 14-кылымда Европа тарых барактарында эскерилет. Жана тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн тең салмактуулугунун символу кайсы зат болушу мүмкүн? Бул зат азыркы учурда биз сувенир катары колдонобуз. Алло, бизде көрүүчү бар экен. Байланышка. Алло. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсызбы? Кайсы жактан чалып жатасыз? Көлдөн чалып жатам. Көлдөн чалып жатсаңыз, атыңыз ким болот? Кенжебек. Келиңиз, Кенжебек мырза, кайсы таблицаны ачасыз? Бул саат. Бул саат? Кандай саат? Кичине жакындап калдыңыз. Кумдан жасалган саат. Кумдан жасалган саат? Кум салынган идиштеги саат. Кайдан таптыңыз? Сиз кандайча бул жооптун туура экенин билип калдыңыз? Кайдан билдиңиз? Алло. Ойлонуп таптык. Ойлонуп таптыңыз. Баракелди. Кол чабуулар болсун. Бизде жеңүүчүбүз бар. Мына 4-чү байланышка чыккан Ысык көлдөн чалган биздин телекөрүүчүбүз. Албетте мына ушул KG Group компаниясынын белектерине ээ болосуз. Чоң рахмат сизге. Дагы да болсо алдыда биз менен бирге болуңуз. Сизге ийгилик каалайбыз. Куттуктайбыз, Кенжебек, белегиңизди алып кетсеңиз болот. Мына сиздин көзүңүзчө бул жака сиздин шаймандарыңыздын бардыгын салып коелу. Анан кийин ушу биздин кыздарга байланышка чыгып, каяктан кантип алып кетесиз же балким шаарда ушундай туугандарыңыз бар, алып кетсеңиздер болот. Куттуктайбыз, белегиңиз кут болсун жана сиздин керегиңизге жарасын. Ал эми ушу демирчүбүз тууралуу дагы бир жолу кыскача маалымат айтып өтөлү. KG Group курулуш компаниясы халкыбыздын социалдык көйгөйлөрүнө ар дайым көңүл буруп келет. Көп балалуу үй бүлөлөргө, мамлекет кызматкерлерине, маданият жана спорт чеберлерине өзүбүздүн пландарыбыздын чегинде колдоо көрсөтүүгө ар дайым аракет кылып келет. Буйруса эмки жумада дагы ойнотобуз. Ал жумада ушундай жакшынакай белек бар. Ичин ачпай турайын, ошол күнү ачып көрсөтөбүз. Бардыгыңыздарды ошого чакырабыз. Ал эми сиздер дагы ушундай келишимдүү бада батирлүү болгуңуздар келсе 0555 98 99 44 же болбосо 779 99 98 99 44 номерине байланышка чыгып, ошол сиздерди кызыктырган батирлер тууралуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир нече көзүрмөндөн кийин жолугушабыз.